Мынчалык көп окуя айтасыз, эмнеге бул окуяларга темаларды кайта табасыз, каяктан табасыз бул окуяларды дейт да кээ бирлер. Албетте бул жашоодо, бул дүйнөбүздө азыркы учурда, азыркы тапта 7 миллиард адам барбы? 7 миллиард адам күн сайын 7 миллиард окуяга туш болот. 7 миллиард окуяда. Ошондуктан окуя эч качан түгөнбөйт. Ар бир адамдын башы ар кандай окуяларга толуп жатат. Эмне үчүн окуя? Себеби адам окуяны уккан учурда окуядан жыйынтыкты өзү чыгара ала берет. Бүгүнкү окуя өтө кызык. Себеби бул дүйнөбүздөгү, бул учурдагы заманыбызга тиешелүү маселелерден болгондуктан бир жаш жигит 17 жаш, 18 жаштын тегерегиндеги балагатка дагы жетип эми жашоонун баягы переходный возраст дейби, дагы баягы ата-энелер келетип ар кандай нерселерди айтышат го. Бирок немеде, дүйнөбүздө переходный возраст, аттамай бир нерселер, андай нерселер жок. Ал нерсеге таянып туруп, баланы кеңири коюп, переходный возраст бүтсө анан ушундай жашоо болуп калат, өзүнө эме болуп калат деп ишенип иши болуп жатканда бул туура эмес, акмакчылык болуп эсептелет да. Бул ошол учурларда болуп өткөн окуя. 16 жаштын тегерегинде бир жигит уу четкен. Дары, ар кандай дарыларды, ууларды ичип алып, сыртыдагы рекламасы жок, өзүм өлтүрөм деп ата-энесиге таарынып, ошондой дарыларды ичип алат экен. Ата-энеси көргөн учурда көрүп эле баягы больницага алып барышты баштайт. Өзүнө керектүү нерселерин алып алып, больницага унасында алып барат. Бул медик айтат, мен жаш эле врачмын дейт, эми окуумду бүтүп кичине иштерди, 1-2 жыл болду иштегениме дейт, тез жардамда иштеп, анан баягы врачка жардамчы болуп жүрдүм дейт. Анан ошондой иштердин күнүндө ошол жигитти алып келишти бизге дейт да. Врач көрүп туруп, бир канча нерселерди ойлонду. Мен дагы ойлонуп жатам, азыр бул уу ичип алды деп алып келишти, эми врач өзүнө тиешелүү, өзү билген нерселерди кылса керек деп ойлонуп жаттым эле. Ата-эне алып келгенден кийин врач эми баягы өзүң ишиң түшкөндө өзгөчө сый мамиле кыласың, урмат мамиле кыласың. Мамиле кылганды карыз сурап келген адамдан, анан врачка келген адамдан үйрөн дейт го. Баягы өзгөчө уулум, балам, балажаным уу ичип алыптыр, дары ичип алыптыр, ушундай дарыларды ичип алыптыр деп дарыларды алып келди. Анан врач ойлонуп карап туруп, балам өзүн өз жанына каз кылайын деп ичиптир дегенден кийин врач бир канча көз миремге ойлонуп туруп калды дейт да. Ойлонуп туруп калгандан кийин врач жооп беретинде балага карап, ата-эне бир туугандар жакындарына карап, балаңызды сактап калуунун жолу жок дейт. Балаңыздын 1 саат өмүрү калды, 1 сааттан кийин сактап кала албайбыз, өлөт, өмүрү өткүнчө. Эми биз колдон келген бар жокту кылабыз. 1 саатка чейин биз көзөмөлгө алып карап турушубуз мүмкүн, бирок биз муну сактап кала албайбыз дейт ата-энеге. Ата-эне кантип эле жолу жок, бул байлыгымды берем, билигиме, баягы эле дежурный сөздөр да. Бирок врач жок. Сактап калууга мүмкүн эмес. Балаңыз уу дарыларды ичкен дейт. Мен ата-энесине карайм, бир туугандарына карайм. Баланын көзүндөгү, көз ирмемдеги үмүтсүздүк жишанын байкап, агарып кеткен жүзүнө карап, чындап эле өлөм, жардам бериңиздер деп баягы кыйкырып, бала дагы ата-энесине кас болуп ушул ишти кылды, өзүнүн жанына кас кылды. Бирок чындап өлүмүнө баягы ачуу келген акыл кетет дейт. Акыл кетип, ачуу үстүндө кылган ишине бала дагы өкүнүп, 1 сааттан кийин өлүшүнө чындап врачтан уккандан кийин ишенип, баягы агарып кеткен жүзүндө үмүтсүздүктү, ишенсиздикти, өзүнө карата доомас сөздөрдү байкап жаттым дейт да. Чындап эле ошол өлүмдө тагдыр, жашоо, жашоодон кийинки жашоо, бул өмүр бүткөндөн кийинки дагууланып кетүүчү жашоону ойлоп, бул өмүрүнө 1 саат келип, 1 саат калып, өлүм периштеси 1 сааттан кийин жанын алып кетиши тууралуу ойлонуу. Албетте өлүм алдында, өлүмдөн кийин, өлүмүнө 1 саат калды дегенден кийинки боло турган нерселер. Бул жигит өлгөндөн кийин өлүп, моргко алып кирип, моргдогу нерселерди жазып, биз отчет беришибиз керек, башка кылышыбыз, кагаз иштерин толтурушубуз керек. Ошол иштерди мен ойлонуп, ал жигиттин ою кандай болуп атат? Жаш эле, жаш жигит, күч кубатка эми толду, ата-энесине кызмат кыла турган жашка эми толду. Ошол жашта кетип аткан жашы ар түрдүү нерселер башымдан, ойлорумдан өтүп жатты дейт да.
Мен ушунчалык нерсени өз башымда, жеке башымда дарт эмес, дартты дабалай турган адам мен болуп туруп ушунчалык ойлонсом, ал жигит эмнелерди ойлонуп жатат, мен түшүнө албай жаттым дейт да. Ата энеси жалынат, ар бери басат, врачты айланат, көздөрүнө карап тиктеп, жолу жокпу, бир дары дармектин жолу жокпу, операция кылабызбы, башка кылабыз, эмне жардам бере албайсызбы дейт. Жок, жардам бере албайбыз да. Жардам бере албайбыз дейт. Врачка башка жактан дагы бир адамдар жалынып келди. Менин балам оорукчан, бирөөсү атам оорукчан деп башкалар врачты сөзгө тартышты баштады. Дагы бирөөлөрү келип, буга кол коюп бер, ага кол коюп бер деп врачтарга бизге дагы жардам бер деп, мага дагы ар кандай сөздөрдү айтып. Баягы жигит өтмүштө калды да. Өлө элек, бирок өтмүштө калып атат. Унутулуп жатат. Жада калса аты дагы унутулат, өлгөндөн кийин өзү дагы унутулат, унутулуп кетип жатат. Албетте биз өткөндөн кийин эмнелер өзгөрөт. Албетте эч нерсе өзгөрбөйт. Жашоо кадимкидей уланат. 3 күн, 10 күн ыйлашы мүмкүн. Жакындарыбыз ыймандуу болсо, балким кайгырышы мүмкүн, сыздашы мүмкүн, бирок баары бир жашоо улана берет экен. Ошол жигитти карап туруп, жашоодогу больницада кызычууну көрүп туруп, ар ким өз иши менен жүрүп жаткандыгын көрүп туруп, баягы жигит канчалык маанисиз экендигин түшүндүм. Жана бул жашоодо өзүмө чыгаратын тыянактарды, сабактарды өзүмө чыгарып калдым. Албетте, 1 саат өмүрүң калды десе, эмне гана иштерди кылбайт элек. Ооба, урматтуу мусулман муртаганым, ушундай. Бул врач 15-20 мүнөт өткөндөн кийин баягы үмүтсүз жигит жерге олтуруп алгандан кийин ата энеси жалынып, дары дармек жок, башка жокпу дей бергенден кийин ал жерден басып кетти. Артынан мен басып врачка ар кандай түстөгү мынага кол коюп бер, ага кол коюп бер дегенче, баягы жигитти сактап калуунун жолу жокпу, ашказанды жарып уу ичкен болсо баягы жууп бир нерселерди кылбайбы десе, жок. Андай кылуунун жолу жок, мүмкүн эмес. Карасаң бул больницаны дейт. Больницада 60-70ке чыккан аксакалдар, кемпирлер 1 саат өмүр үчүн тырышып, дары дармегин ичип, өзү жашоонун өмүрүн сактап калыш үчүн колунун келигин, бардык айла амалын кылып жатат дейт. А бул жигит 17 жашка толбостон өзүн өлтүрүүгө аракет кылып жатат. Өлүштү каалаган адамдын жолун тосуп бизге эмне пайда? Мен тоса албайт элем, акым жок эле, ал өлүштү каалап атса дейт да. Өлгүс келе өлсүн, өлүм менен бир бетме бет келсин. Өлүм кандай экен, өмүр кандай экен, өлүм өмүр ортолугу кандай экен түшүнсүн. Кадырын билсин жашоонун. Көздөрү ойгонсун деп. Анан ойлонуп кетип жаттым мен дагы, бирок баш врачтын күлкүсү менин оюмду бөлдү. Эмне күлүп жатасың? Сен дагы ушуга ишендиңби дейт. Эмнеге ишендиң? Бала өлүшүнө сен дагы ишендиңби дейт. Не, жашайбы? Ооба, ал жашайт. Ал болгону бир канча үйүндө турган, айтор каяктан алган, бул витамин аралаш бир дарылар, бул уу эмес эч кандай. Өлбөйт бул жигит. Болгону мен буга сабак чыгарсын, тыянак чыгарсын, өлүм менен бетме бет келип көрсүн бир деп сабак иретинде мен бул нерселерди айтканмын дейт да. Албетте, сабак иретинде кээ бир нерселерди чындап мекене жерине кызмат кылам деген мугалимдер, врачтар, военныйлер болсун, эл жерибизге кызмат кылган адамдар бар. Ак тилинен, бир акча үчүн эмес, пара үчүн эмес, жакшылык бир урматсый көрөйүн деп эмес, чындап Аллах үчүн, дини үчүн, мекени үчүн, эл жер үчүн кызмат кылайын дегендер бар. Чындыгында урматтуу мусулман тууганым, мугалимдерди мектепте окуганыбызда дагы бир 20-30 мугалим болсо, 20-30-дун ичинен 3-4 мугалим бар чындап. Мен ушул балдарга бир нерсени берейин, үйрөтөйүн, ушулар үйрөнүп мекенди, эл жерде кызматын кылсын, ташылып кеткен алтындарды кайра алып келсин. Айтор ушундай максаттарда сабак берген мугалимдер бар. Бирок ак халатчан врачтар дагы бар, жакшылары. Бирок ак форма кийип алып, капкара жүрөк менен иштеп жаткан врачтар дагы жок эмес. Бул ак халат, ичи дагы ак эмес бул. Ак халат бул кийим жоңона. А бирок ичинде кандай жүрөк бар, кандай дене бар, аны эч ким билбейт. Чындыгында ак халат ичи толтура бизнес болуп кетти.
ар нерсени айтат, ар нерсени кылат. Бул акылат элге жерге кызмат кыла турган нерсе. Бирөөнүн ичине арматура кирип кетсе, ошону операция кылып, ар нерсе кылып, ошонун дарыларын коюп, элге жерге кызмат кылам деп ошол кесип тандаган. Касамкордон корк дейт го. Касамкордон корк деп айтып коет. Баягы Гиппократ өздөрүнүн баягы окумуштууларын касамын ичишет. Бирок кандай учурда дагы касам ичишине байланыштуу, ант ичишине байланыштуу бул ак тилден кызмат кылыш керек. Туура иштешиме убада берем дедиби? Ант иштиби? Ал туура иштеш керек. Бүгүн аппак халат кийип алып, ичинде капкара жүрөк менен иштеген врачтар дагы бар. Бул ак халаттын ичи бизнес болуп калган. Жөнөкөй мисалдардан частный баягыдай больницаларда жат, жанында аптекасы дагы бар. Аптека дагы өзүнүкү. Бир фирмалар менен дары саткан, дарыканадагы дарылар менен дары саткан фирмалар менен келишим түзүп алган. Атайын ушу дарыларды жазат. Болсо 15 000 сомдук дары менен бүтө турган нерсени 30 000 сомдук дары менен жазып туруп, ушундан аласың деп берет. Ушул дарыдан алгын дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, мамлекеттик дарыканаларга, ооруканаларга барсаң, частный ооруканаларга жөнөтөт. Ушул жерге ушундай УЗИге барасың же ушундайга барасың деп. Бул албетте бизнес кылып алгандар жок эмес бул нерсени. Ушунун аркасынан тирүүлүгүн бүтүрүп жатат, ушунун аркасынан телевизор алат, ушунун аркасынан машина алат, үй жайын жакшыраак кылып ремонт кылып алат. Албетте сен 9 жыл, 10 жыл кыйналып окудуң. Медик болушу оңой эмес, контрага бир канча сом. Бирок бүткөндөн кийин айлыгын ачтабай, работасын ачтабай, башкасын ачтабай, эми 10 жыл өмүр кетирип ушундай айлыкка иштейм деп туруп, аркандай арам жолдорду жок. Ушул жерде токтош керек. Ушул жерде сыноо бизге башталат да. 10 жыл окуп, 30га чыгып, 32ге чыгып, үйлөнбөй, семья курбай ошончолук кыйынчылык менен окуду, окууну бүттүрдү, эми арзыбаган айлык дебе. Албетте окуганда, илимде, дин илиминде дагы арзыбаган айлык келет. Негизи эле илим билимден келген айлык аз, бирок өзүңө жетет. Шаш-өкөттүү болуп мактанып жашашыңа жетпеши мүмкүн, бирок жашашыңа жетет. Урматтуу мусулман бир тууганым, ойлоно турган маселелерибизден бири ушул. Баягы эмнеге таква менен илимди дегенде илимди алыш керек деп, баягы ибадаттан кээде нафил ибадаттардан жакшыраак деп келет да. Илим алганыбыз, үйрөнгөнүбүз. Мисал үчүн бирөөлөр бар, баягы аялын врач калып барса, эркекке текшертирбеймин дейт, же эркек бир баягыдай видеолорду көрсөтүшөт да кээ бирөөлөр. Ушундай экен, аялын эркек врач көргөн экен, анан уруп коюп турганы деп. Аялын кызганган эркек экен чындап деп. Мына ушул жакта жахилият, ушул жерде караңгылык жатат. Байкасак, урматтуу мусулман, аял кыздарыбызды врачтыкка окутуп жатабызбы? Кыз врачтар эсептелүү. Аял текшериш керек. Урологдор мисал үчүн, аял урологдор аз мисал үчүн, аялды аял текшерип неме кылган. Бул жактарга окутушубуз керек кыздарыбызды. Рахматылык чоосоз медик болушун каалайт элем кызымды деп. Ушул жактар биздин аксап кадамыбыз жетпей жаткан жерлер да. Ошондуктан ушул жерлерге өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн кыздарыбызды окутушубуз керек. Ушул жакка билимди беришибиз керек. Бир падыша башка өлкөгө, өзүнүн өлкөсүндө баягы операция кылбаганына байланыштуу өзүнүн башка өлкөгө барып, күчтүү врачтардын колунда операция кылат экен да. Анан врач айткан экен, бул падыша жакшы падыша эмес экен дейт. Жакшы падыша эмес экен дейт. Эмнеге деп сурашкан учурда, эгер бул жакшы падыша болгондо, өзүнүн эл ичиндеги өзүнүн жигиттерин окутуп, жакшынакай жерлерди окутуп, башка чет өлкөлөргө окутуп, бизге келтирип окутуп, практика жүзүндө көрсөтүп, өзү барып
кайра ошол өзү окуган жигиттери, кадрлары кайра өзүнүн мекенине барып кызматын кылып, өзүнүн мекенинде операция болот эле, бизге келбейт эле бул падыша президент дейт да. А бирок бул бизге келип жатат, бул демек элдин акысын көп жеп койгон деп айтат экен да. Урматтуу мусулман тоон ойлоно турган маселебиз. Канчалык ишеничтүү врачыбыз болсун, канчалык ишеничтүү тааныш билишибиз болсун, акча келген учурда, өзү акчага өтө муктаж болгон учурда, ар бир учурда сен жакын болбосун, алдап коюшу толтурда мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, кээ бирлерден угуп калабыз, башка өлкөлөрдө болгон окуялардан. Кабинетте бул бурчта жаткан адамдын бул жагы баягы шефтердин кирип сүйлөшүп чыга турган, баш дарыгерлердин чогулушуп турган жерлерден бири экен. Бир шашкынч баш врач келет дейт, бул жагдан окуп отурам дейт. Баш врач келип, эмнеге баягы келген баланы операция кылып коюп атам дейт. Операция кыла турганга немеси жок экен, жөн эле дарыда түзөлүп кете турган нерсе экен десе, эмне үчүн ичини жарып кесип кайра тигип кое бербедиң? Бул тигип коюш сага ушунчалык кыйын беле? Мен азыр акчага муктаж болуп атамын. Кызымды турмушка беришим керек, башка проблемаларым бар. Ошону жарып тигип коюш ушунчалык кыйын болду, сага приказ аткарбайсың, буйрукту деп баягы урушуп жаткандарын угуп калдым дейт да. Адамдын денесин тигип кайра жарып ушундай нерселер игра оюн болуп калган да, кээ бирлер үчүн. Бирлердин өмүрү менен, бирлердин денеси менен ойнош оюн болуп калган. Ооба, урматтуу мусулман тууганым, ошондуктан мен эң көбүнчө айткан нерсем спорт менен заниматься эткиле, машык кыла, чуркагыла, жок дегенде больницаларга кээде барган учурубузда ал жердеги оорукчандарды көрүп, ал жердеги сыздап жаткан адамдарды көрүп, кадимкидей өзүңдө бар нерселерге шүгүр кылып каласың бенде. Мен айтып жаткан нерсе ошондуктан спорт калбаш керек. Бүгүн чурка 30 мүнөт, 50 мүнөт убактым кетет дебесен, убактың урматтуу мусулман тууганым, өмүрүңдү акырга чейин 20 мүнөттөн эсептесең дагы балким 60 жыл, балким 70, канча жыл жашашыңды билбеймин. Балким жүгүргөн убактың 1 жыл болушу мүмкүн, 2 жыл болушу мүмкүн. 2 жыл дарыланып деле өтүп кеткандар бар. Бүгүн жүгүрбөсөң, эртең больница дары-дармектин аркасынан жүгүрөсүң. Бүгүн чуркап тренировка кылбасаң, эртең ошондой дарыгерлердин артынан чуркайсың. Бүгүн жеп жаткан нерсеге маани бербестен ар нерсени ойду келди ура берсең, эртең дарыларды дагы карабастан көзүңдү жумуп ойду келди урасың да. Ошондуктан айтып жаткан нерсем, биз талап кылып, кээде чакырып, суранып жаткан нерселерибиз спорт. Мурда пайгамбарыбыздын учурунда баягы машина жок болгон, телефон, телевизор деген нерсе болгон эмес. Анан алар сартан кечке жатып алып, курсагын сылап, тоюп, кекирип уктаган эмес алар. Алар эки жакка баскан, тынымсыз иштеген, кетмен чапкан, башка кылган, айтор тынымсыз эмгекте болгондагын, ал учурда адамдын тынымсыз кыймылын айынан ооруда кабас болгон, таза аба болгон, погода башка болгон. Бүгүнкү учурубузчу семиздиктин айынан арызданат, семирип кетип атам деп. Семирип жатам деп, жыр басып кетти дейт. Жипте жүрөт, фитте жүрөт. Сен кайсыл жерге барганың жипте, фитте айырмасы жок. Сартан кечке телевизордун астында пултту ойноп, ал каналда не бар экен, бул каналда эмне бар экен деп, телефон чукулап сартан кечке жалкоо жеп уктайт. Канчалык ашказан байкуш канчалык кыйынчылыктар менен сиңирет. Ошондуктан бүгүн бизге жок дегенде атайын 1 саат басып, 2 саат басып, атайын залдарга барып тренировка кылыш бизге өтө керек нерселерден. Өтө зарыл болгон маселелерден бул. Ошондуктан жазып ал, бир күн сайын парыз намазыбыз
5 убакыт намазбы, 5 убакыт намаз асырдан шамга чейин чуркайм, тренировка кылам, башка кылам деп планыңда сөзсүз түрдө кыла турган нерселерге кошуп кой бул нерсени. Чындыгында биз слабый баягыдай немелерден болбошубуз керек. Оорукчан эл кайсы бир жакшылыкка жетсин, качан бир ийгиликке жеткенин көрдүңүздөр. Оорукчан болсо. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, миңдеген аскерлерди бир генерал, бир баштык башкарат. Баштыктын башында көптөгөн нерселер бар. Көп нерсени көргөн, көп нерсени окуган, билет ал. Ал ооруп калса не болот? Ооруп калсак денебизге зыян жесе, намазды рахат менен окуй албай калабыз, биздерибиз ооруп турса. Парз амалдардан аткарышыбыз кыйын болот, биздин ден соолугубуз жаман болуп турса. Ошондуктан ден соолукка да жооп беребиз акыретте. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолук үчүн акча кетсе кетсин, бирок дарек-дармек үчүн, ар ким үчүн кетпесин акча. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн ден соолуктан аягандар көп. Залга десе ушунча не кереги бар дейт. Жок, бар, кыл.